Бұл Нурньюс маалымат программасы, студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы? Алдыда күндүн негизги окуялары. Бир үй бүлөнүн өмүрүн алган каргашалуу таң. Нокат районунун Көкбел айылында үйдөн өрт чыгып, 4 үй бүлө мүчөсү тилсиз жоонун курмандыгына айланды. Чыккан учурда үйдүн ичинде 5 жаран болсо, анын тилекке каршы 4төө каза болуп калган. Каза болгондордун ичинен 2 жаш балдар болгон. Өзгөндүн 3 тургунун өз унаасынан атып кетишкен. Бүгүн каза болгон 2 жигиттин ата-энеси кылмышты жасаган жаранга издөө жарыяланбай жатканынан наразы. Жаңы салык кодекси соодагерлерди түйшөлтүүдө. Жаңы эреже аркылуу көмүскө экономика ачыкка чыгары айтылса, ал эми тескерисинче соодагерлер коррупция күч алат деп жатышат. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоевдин кызматтан кеткен айтылууда. Бул маалыматты өзү да президенттик администрациясы да тастыктабай жатат. Бүгүн таңга жуук Нокат районунун Көкбел айылында үйдөн өрт чыгып, 4 үй бүлө мүчөсү тилсиз жоонун курмандыгына айланды. Өрттөн бир гана үй бүлө мүчөсү аман калган. Учурда ал оор абалда ооруканада. Учурда өрттүн чыгуу себептери такталып жатат. Тилсиз жоонун кесепеттерине кесиптешим Рыспай Мажитов токтолот. Бүгүн Нокат районунун Көкжар айылында бүтүндөй бир үй бүлө бүгүнкү таңды көрбөй калды. Себеби бул айылда бүгүн өрт чыгып, анын кесепетинен бир турак жай толугу менен күйүп, үй бүлө мүчөлөрү да үй менен кошо күйүп кеткен. Өрт болжол менен таңкы 6-ларда башталган. Бул убакта бардыгы эч нерседен бейкапар, мемирип, тынч уйкуда болгон. Өрт чыкканы 100 чарчы метрди түзсө, анын дээрлик бардыгы күйүп калган. Ал эми өрт чыккан учурда үйдүн ичинде 5 жаран болсо, анын тилекке каршы 4төө каза болуп калган. Каза болгондордун ичинен 2 жаш балдар болгон. Өрттүн күчөнүп ооч алып кетишине адистер бул жерде коопсуздук эрежелери сакталбаганын жана ошондой эле чакыруунун кеч болуп калганын белгилешүүдө. Таңкы 5 менен 6-нын ортосунда элдин баары кызык уйкуда болгондуктан тилсиз жоо алгач башталганда аны эч ким байкабай калган. Качан гана өрт күч алып, алоолонуп, жалын жанганда коңшулар көрүп, үйдүн ичиндегилерди алып чыгууга аракет кылган. Бирок бул учурда баары кеч болуп калган эле. Денесinin 2 kolu, beti, 2 putu, 2 dalı kuygun. Prosenti 25-30% kuygun. Denesinin 25-30% kuyup ketken. Бұл binası 2, 3 A, B üstepen. Mussağa jet koğanda kuyup, koca kuyup bütüp, ötüp Mussağa bargan bayağı yetke. Mas koyup, baylap, tanıp, reanimasyaga жаткырдыкта ооруп калды. Каза болгондордун эң улуусу 65 жаштагы үйеси Бадал Адилова, экинчиси Адилованын кызы 39 жаштагы Ажаркын Жаамбаева жана неберелери 12 жаштагы Саулет Жаамбаев, 2 жаштагы Мыркай Мирриза Хамедов. Ал эми күйүп жаткан үйдөн качып чыгып, тирүү калууга үлгүргөн бир гана үй бүлө мүчөсү 1980-жылы туулган Гүлбарчын Жаамбаева. Ал учурда Кызыл Кыя шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө. Алланын амри дейбиз да, адам баласын колдон келбейт. Эгер адам баласын колдон келгенде эртең менен мына ушу коңшу кулуң сууруп чыгып буларды тирик алып калат да. Терезелерге тосмо коюлганда мүмкүнчүлүк болот дейт да. Ошолор болгон үчүн куту чачтар күйгөн экен. Ал кайра кире албадып кетти. Баласы да апа деп бакырып, кайра кирип кетти да. Кандай болгонун билбей калдык да. Жеңем болда неберелерим апшырганда кайра кирген экен да. Ошондон чыга албаган. Куткаруу кызматына чалуу түшкөндөн кийин 3 мүнөттүн ичинде гана окуя болгон жерге жетип келгенине карабай, үй ичиндеги жандарды тирүү сактап калууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Себеби чалуу өтө кеч болгон дешет адистер. Бирок ошол эле учурда тилсиз жоону өрттөлгөн үйдүн жанында жайгашкан жогорку чыңалуудагы трансформаторго жана башка турак жайларга өткөрбөй өчүрүп калган. 6:48'de маалымат түшкөн, чакыруу болуп. 6:49'da биз чыктык дагы, 51'de биз ушул жерде болуп калдык. Өрт чыккан жер Нокат районуна караштуу Көкжар айыл өкмөтүнүн Көкжар айылында. Көкжар айыл өкмөтүнүн айыл аймагынын центринде болуп атат да. Биз келген учурда ошо бир аз бизге кабардын кеч түшкөнү маалым болуп калды да. Себеби биз келген учурда бул 1 этаж 4 комнаттуу үй экен. Өрт уже потолок, крыша бардыгы ошо подвалга түшүп калыптыр да.
Учурда өрттүн чыгып келүү себептери такталып жатат. Ал эми бул туракты салууда өрт коопсуздугу сакталган эмес. Ошондуктан ичиндеги жарандарга качып чыгууга мүмкүнчүлүк да болбой калган дешет. Адистер жарандардан үй салууда өрт коопсуздугун сактап, атайын адистердин кеңешин эске алууну сунуштоодо. Проект баягы долбоордун негизинде салган жарандарыбыз аз болуп атат да. Мына бүгүнкү күндө мына мисал да. Мына бул азыр подвал. Фундамент бүтүп подвалдын үстү бетон цемент коюлуш керек эле. Бүгүнкү күндө тилекке каршы жыгачтан торсундар таштап туруп, үстүнө ОСБ-ны басып, анан үстүнө мынантип көмүр жаккан кадимки эле печканы коюп, мешти коюп кетип атабыз да. Мына бул жерде дагы бүгүнкү күндө жанагы бүгүнкү болгон окуя ушул жана туруптарды биз подвалдан алып чыгып атабыз да. Бул дагы ошо ненин белгиси, ошо үй ушул жайды куруудагы туура эмес баягы эрежелерди бузгандык болуп эсептелинет да бүгүнкү. Өткөн жылы Ноокат районунда жалпы 70 өрт кырсыгы катталса, бактыга жараша бир да адам өмүрү кыйылган эмес. Быйылкы жылдын 27 декабрына чейин былтыркыдан бир топ аз тагыраагы 45 учур катталганы менен өкүнүчтүүсү мынтип бир эле өрттөн 4 адам каза болуп, бирөө ооруканада оор абалда жатат. Учурда өрттүн чыгуу себептери жана келтирген материалдык зыян такталууда. Адистер кыш мезгилинде өрттүн көп чыгуусун белгилешет. Анын негизги себеби катары жылыткычтарды туура эмес колдонуу дешет. Рыспай Мажитов, Темирлан Эрнес уулу, Нурнёс, Ноокат району. 24-26 декабрларда Лилик районунда кыргыз-тажик чек арасынан аткезчилик жол менен жүк алып өтүүгө аракет кылган бир нече учурлар катталды. Чек ара кызматы алардын биринде буйрукка баш ийбеген айдоочуну токтотуу үчүн 3 ирет эскертүү иретинде аспанга уг атууга мажбур болушканын билдирген. Маалыматка караганда кармалган жүктөрдүн болжолдуу суммасы 1,5 миллион сомдун тегерегинде. Айдоочулар жана жүктөр териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүп берилген. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын быйыл апрель айындагы куралдуу жаңжалдан кийин бир тараптуу жапкан. Кээ бир катмардагы жарандар үчүн гана чек ара аркылуу эки тараптын макулдашуусу менен октябрь айында гана ары бери каттоого уруксат берилген. Ал эми президент Садыр Жапаров 23 октябрдагы жылдык маалымат жыйынында чек ара толук такталмайынча ачылбай турганын билдирген. Ушул жылдын март айынын 18-нен 19-на караган түнү болжол менен таңкы 3-4 чамасында Өзгөн районунун 3 тургунунун өз унаасынан белгисиз жарандар атып кетишкен. Окуя болгон жерде Шахрух Акбаров жана Фердаус Касимов каза болгон. Ал эми аларды атууга алгач эки жаран шектелип, кылмыш болгон жерге унааны башкарып барган жаран 15 жылга соттолгон. Бирок кылмышты жасады деген жаран изин жашырып кеткен. Ал эми бүгүн каза болгон эки жигиттин ата-энеси маалымат жыйын уюштурушту. Алар кылмышты жасады делген жаранга эл аралык издөө жарыяланбай жатканына, бул ишти караган Өзгөн райондук сотунун судьясы Улан Шабатовду ишти калыс карабай койду деп наразы болушуда. Алар күнөөлүүлөр табылуусун, өмүр бою эркинен ажыратылуусун талап кылышат. Мына 8-9 жолу сот болду. Соттун чыгарган чечими эми кичине тийиндерин алып, 2 адамдын 3 адамга покушение болгон, 2 адам каза болгон ордунда. Бирок ошого туура эмес чечим чыгарып койт деп ойлойм. 15 жылга берип койду. Ол туура эмес. Бирок мына атканы беймарал качып жүрөт. Өзбекстанда, Казакстанда. Биз каяка кайрылышыбыз керек эми. Şu өзүбүздү, şu Кыргызстанда мына органдуу адамдары силерге кайрылабыз да, буну кармап келиш керек. Жа Россия Федерациясына кайрылайлыкпы, жа башка мамлекетке кайрылайлыкпы. Биз ушул жерде табыш керек буну. Бул эки адам өлүп кетсе, бир адам качып Казакстанда, Өзбекстанда жүрөт го беймарал кеңири эле. Аткан адам табыш керек, мунага пожизнь бериш керек бул. Күнөөсү жок баланы атып өлтүрүп атат. Мени балам бир эле уул эле, 20-га кирген эле, үйлөй турган, бага турган балам жок болуп коюп атат. Бизге азыр ушунча маалдан бери Кыргызстандын мыйзамына баш эгип, буларды бир шапалак деле урбай, сөкпөй, үн чыкпай жүрөбүз. Акыйкат чыгарып берет, буну акыйкат бетин ачып берет деп. Жок, мына результат жок. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков эркиндикке чыкты. Өткөн аптада 1 май райондук соту Равшан Жээнбековду тергөө абагында кармоо тууралуу бөгөт чарасын
узаткан эмес. Мындай чечим быйыл декабрда күчүнө кирген жазык процессуалдык кодексине ылайык кабыл алынган. Равшан Жээнбеков 2019 жылы Кой Таш окуясы боюнча айыпталып камакка алынган. 2020 жылы парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда бошотулган, бирок үй камагынын талаптарын бузду деген негизде быйыл 5 августта кайра номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Ал камакка алынышын саясий ишмердиги менен байланыштырган. Быйыл ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Жээнбековду Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер катары каттап, бирок сот үгүт өнөктөгүн жүргүзүү үчүн эркиндикке чыгаруудан баш тарткан. Урматтуу мекендештер, урматтуу мени колдогон тарапташтар, мен бүгүн мыйзамга ылайык жаңы күчүнө кирген кылмыш жаза кодексинин 303 статьясына ылайык эркиндикке чыктым. Эркиндик бул аябагандай маанилүү, бул аябагандай баалуу нерсе. Мени колдогондорго, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге, жарандык коомго, тарапташтарыма жана саясатчыларга жылуу сөздөрүн айтып, колдоп турган адамдардын бардыгына терең ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүндөн баштап эркиндиктемин, мынакей Айжан экөөбүз үйдө отурабыз. Рахмат баарыңыздарга. Ал эми Азаттык партиясынын мүчөсү Бакыт Калмаматовду Улуттук коопсуздук комитети тарабынан кармоодо мыйзамдардын удуну бузулушу боюнча билдирүүлөрүмө президенттин маалымат кызматы коркунуч жаратып жатасын, сындап сүйлөбү деген мааниде сөймөлөрүм кезеген билдирүүсүн жарыялады. Ага ылайык жооп бергенге мажбур кылышты деп кайрылды биздин редакцияга аталган партиянын лидери Исмаил Исаков. Мындан улам саясатчынын билдирүүсүн өзгөртүүсүз сунуштайбыз. Президенттин пресс-службасына жооп. Азаттык партиясынын мүчөсү Бакыт Калмаматовду ГКНБ тарабынан кармоодо мыйзамдардын удуну бузулушу боюнча билдирүүлөрүмө президенттин пресс-службасы рекомендовано воздержаться от голословных обвинений, наносит большой ущерб не только своей репутации, но и основам Конституции деп бир жагынан менин репутацияма калбатыр болгондой. Экинчи жагынан Конституциянын основасына коркунуч жаратып жатасың, сындап сүйлөбү деген мааниде сөймөлөрүн кезеген билдирүүсүн жарыялап, жооп бергенге мажбур кылышыптыр. Урматтуу президенттин пресс-службасы, эсиңерде болсо керек, 2021 жылдын 15 сентябрында Сонунбүбү Кадырованын, 17 сентябрда Тургунал Абдраимов, Бакыт Жетигенов, Курсан Асанов, Жанар Акаев, Азамат Мусакеев 100 000 киши алып чыгып бийликти алмаштырабыз деген лозунг менен митингге чыгат деп президентке жазган кайрылуусун президенттин администрациясында бурмалап, биздин Исмаил Исаковдун, Ахматбек Келдибековдун, Жылдыскан Жолдошованын фамилияларын кошуп жазганын Сонунбүбү Кадырова өзү, ау, мен жазган катта фамилиялар жок эле. Ким Исмаил Исаковдарды катка кошсо аларды Кудай урсун дегенине карабай, мыйзамдарды удуну бузуу жолдору менен бизди суракка чакырып, конституциялык негизги укуктарыбызды тебелеп жатканда, мындай иш биздин администрацияда болгону туура эмес. Бул наносит большой ущерб основам Конституции деп билдирүү жасаганга эмнеге жарган жоксуңар? Өзүңөрдүн араңарда катты бурмалап, президенттин администрациясынын бетине көз сыйпап, кылмыш кылгандар кимдер? Депутаттар Асылбек Жээнбековду, Төрөбай Сулпукаровду жана Бакыт Жетигеновду Конституциянын 78 беренесин, депутатты кылмыш жасаган жеринен кармаган учурларды кошпогондо, жогорку кеңештин депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана жазык жоопкерчилигине тартууга жол берилет деген норманы ГКНБ тарабынан удуну бузуп, ал эми Конституциянын 102 беренесин сот Конституцияга каршы келген ченемдик укуктук актыны колдонууга укуксуз деген норманы соттор тебелеп, депутаттардын уруксаты жок, аларды камоого уруксат беришип, биринчи экөөнү 6 айдан ашык, үчүнчүсүн 1 айга жакын ГКНБнын СИЗОсунда кармалып турганда, президенттин Конституциянын жана мыйзамдардын нормаларын тагат карам деген антын жана Конституциянын 66 беренесинин 3-пункту президент Конституциянын адамдын жана жарандын укуктардын жана эркиндиктеринин кепилдиги деген милдетин эске алып, кармалгандардын негизги укуктары тебеленип жатканда, рекомендуем руководству ГКНБ и судьям, ваше антиконституционное действие наносит ущерб основам Конституции деп билдирүү жасап, адамдардын укуктарын коргоп, конституциялык нормаларды четке кагып, өз милдеттерин кыянаттык менен пайдаланган кызматтык адамдарга эмнеге чара көргөн жоксуңар? Мамлекет жетекчилеринин дарегине сын пикир айтып, эч бир кылмыш жасабаган Тилекмат Куренов жана Жеңиш Молдокматовго жасалган кылмыш ишин козгошуп, алардын базалык укуктарын тебелеп, 6 айдан бери кармалып отурушу боюнча ГКНБ жана МВДнын жетекчилерине кайрылып, рекомендуем, ваше незаконное действие наносит ущерб основам Конституции деп билдирүү жасап, алардын укуктарын эмнеге корголбодуңар? Эми Бакыт Калмаматов боюнча чек арадан чыгарбоо бул адамдын кыймыл аракетин чектөө болуп саналат.
Кылмыш процессуалдык кодексинин 108-беренесине жараша адамдын кыймыл аракетин чектөө сот аркылуу атайын токтом же чечим менен кабыл алынып, күнөөлүү адамга кайсы кылмыш жасаганы жана коомго кандай коркунуч туудура тургандыгы көрсөтүлүп, анан кандайдыр бир чектөөгө кабыл алынат. Ушул эле берененин негизинде соттун чечими айыпталуучуга же анын адвокатына жана прокурорго берилет. Соттун андай чечими болгон эмес. Демек аны ГКНБ тараптан самолеттон алып калуу мыйзамсыз болуп саналат. ГКНБнын тергөөчүлөрү түнкү саат 2-ден 22 декабрдын саат 17:00 чейин же 15 саат тынымсыз тергөө ишин жүргүзүшкөн. Кылмыш процессуалдык кодексинин 197-беренеси боюнча сурак тынымсыз 4 сааттан ашык созулушу мүмкүн эмес. Суракка алууну улантууга, эс алууга жана тамак ичүү үчүн 1 саатка тыныгуудан кийин жол берилет. Суракка алуунун жалпы узактыгы 8 сааттан ашпоо тийиш. Ага жана анын адвокатына тыныгуу берилген жок. Түнкү уктоого мүмкүнчүлүк экөө тең алган жок. Жада калса тамак берилген жок. Бул деген Конституциянын 56-беренесинин 4-пункту. Эч ким кыйноолорго жана башка катаал адамгерчиликсиз, ырайымсыз же кадыр баркты басмырлаган мамилелерге жана жазалоого дуушар болбош керек. Тергөө тараптан бузгандык болуп эсептелинип, биздин мыйзамдарга жана Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясына ылайык адамга карата кыйноо жана катаал мамиле деп таанылат. Президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча Конституциялык закондун 21-беренесинин 10-пунктуна ылайык азырынча депутаттыкка талапкер катары Бакыт Калмаматов кол тийбестикке ээ. Аны кылмыш жасап жаткан учурда кармалгандан башка Борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугу жок кармоого мүмкүн эмес. Себеби азыркы учурда шайлоонун жыйынтыгын таануу жогорку соттун кароосунда. Демек, ал кол тийбестик статуска ээ болгон депутаттыкка талапкер. Конституциянын 59-беренесинин 4-пунктуна ылайык эч ким соттун чечимисиз 48 сааттан ашык мөөнөткө кармалышы мүмкүн эмес. Аны 60 саат өткөндөн кийин гана сотко алып келишип, бул норманы дагы одоно бузууга барышты. Кылмыш процессуалдык кодексинин 100-беренесине ылайык сезонун жетекчиси 48 сааттан өткөндө соттун чечими болбосо кармалган жаранды чыгарып жетекчилерине маалымат бергенге милдеттүү эле. Ал аны аткарган жок. Анысы аз келгенсип мыйзамсыз жашыруун соттон кийин конвойлордун машинесин тегеректеп, наразычылыгын билдирген карындашынын бутун тебилип кеткенге баарыбыз күбө болдук. ГКНБнын кызмат адамдарынын жана соттун мыйзамсыз иштери Конституциянын основасына ущерб ушулар келтирет го. Ушуларга рекомендация берип, аларга мыйзам чегинде эмне үчүн чара көрбөйсүңөр? Мына, толгон токой фактылардан болгону 4-өнү гана көрсөттүм. Жыйынтыгында президент элге берген антын жана Конституциянын адамдын жана жарандардын укуктарынын жана эркиндиктерин кепили катары жарандардын укуктарын сактоого аракет кылбаса, үн катпаса, ал жетектеген аткаруу бийлигинин курамындагы укук коргоо органдарынын жетекчилери тарабынан мыйзамдарды эле эмес, Конституциянын талаптарын жана эл аралык конвенциянын нормаларын ачыктан-ачык бузса, биз катардагы жаран катары эмне деп ойлошубуз керек? Албетте, президенттин макулдугу же көрсөтмөсү бар деген гана тыянак чыгаруудан башка сөз айта албайбыз. Ошондуктан мен Бакыт Калмаматовдун тегерегиндеги мыйзам бузууларды ташка тамга баскандай көрсөтүп айткандарым Конституциянын основасына ущерб келтирбейт. Кайрадан Конституциянын основасын мыйзам чегинде коргоого барган аракетим жана мыйзамдуулукту орнотуу үчүн президентке жардамы тиер деген таризде айткан чындык сөзүм. Эгерде президент чын дили менен мыйзамдуулуктун үстөмдүгүн орнотууну кааласа, анда сөймөдү мен тарапка кезебей, сөймөдү башка тарапка кезип, мыйзамдарды жана Конституциянын нормаларын одоно бузган мамлекеттик органдардын жетекчилерин жана кызмат адамдарын тез аранын ичинде кызматтан четтетүүнү, мыйзамдын талаптарын одоно бузуу менен кармалган жарандарды боштондукка чыгарууну президентке сунуш кылгыла. Ошондо мен силерди колдоп да коргоп да беремин. Жогорудагылардын негизинде рекомендую впредь воздержаться от голословных высказываний в мой адрес, наносящих ущерб в первую очередь имиджу президента и ущерб основам Конституции. Урматтоо менен Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исаков. Кирип келе жаткан жаңы жылда ишке кире турган салык кодекси нараазычылыктарды жаратты. Анткени соодагерлердин кирешесин эсептеген атайын кассалык аппараттар коюлуп жатат. Бул жаңы эреже көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, бюджетке салыктан түшкөн акча көбөйөт деп жатышат. Бирок анткени менен соодагерлер буга каршы чыгып, тескерисинче коррупция күч алат дешүүдө. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Бүгүн өкмөт үйүнүн алдына ишкерлик менен алектенген соодагерлер чогулушту. Алар салык кодексинин жаңы редакциясына каршы болуп жатышат. Анткени жаңы киргизилген бул тартип ишкерликти алсыратып, бир топ түйшүктөрдү жаратат. Тескерисинче коррупция өнүгүп, бир жагынан кымбатчылык жаралат. Бул карапайым калкка оорчулук алып келип, нараазычылыкка алып келет дешүүдө. Салык кодекси бул бизнеске гана таасирин тийгизбестен, эртең сатып ала турган, карапайым элдин да чөнтөгүн кага турган системалар бар да.
Бул кандай десек, мисалы эгерде мурун Киреше булагынан салык төлөй турган болсо, азыр выручкадан төлөп кала турган норма кирип атат да. Демек, эгерде сен бир столовый иштетсең, күнүнө 10 000 сом кассаңа түшсө, ошонун 8%-ын салык төлөшүң керек. Ал 10 000-дин ичинде канча расход бар? Продукттун өзүң алганың бар, коммуналдык кызмат бар, айлык акы деген бар, аренда бар. Ошонун баарын алгандан кийин анан киреше болуп эсептелинет да. А бул жерден жалпы выручкадан 8% бөлөт деген бул эртеңки күнү ошол элдин эле чөнтөгүнө зыян келтирүүчү норма болуп эсептелинет да. Сооданын жүрүшүнө электрондук көзөмөл жүргүзүүгө биздин мамлекет даяр эмес. Анткени салык кодексинде жазылган жоболор бири-бирине каршы келет. Аны ишке ашыруу мүмкүн эмес. Башаламандыкты жаратат. Өз кезегинде Россияга окшогон ири державаларда бул ыкманы киргизе алышпай койгон дейт. Бул азыр айтып атпайбы, ККМге эле каршы чыгып атышат депчи. ККМге каршы чыккан киши деле жок, бирок анын иштөө принцибин түшүнүксүз болуп атат да. Мисалы мен карызга алсам, магазинге кирип, павильонго кирип, жаздып койчу, айлыгымды берем деп. Аны кантип ККМге киргизет? Анан же болбосо мен сүт алып кетип, эртең менен ирип калыптыр деп мен ага кайтарып берсем, ККМден пробивать эткен кайра кантип чыгарат аны? Көп маселе бар да. Ошонун баарын иштеп чыкпай эле, жөн эле киргизип алышып, бүгүнкү күндө анан ызы-чуу кылып чыкпайбы? Чогулгандар кассалык аппарат колдонууну милдеттендирген салык кодексин аркага чакырып, жогорку кеңештин жаңы курамынын кароосуна коюуну талап кылышты. Мына ушундай талапты койгон соодагерлер кайрылуу жазышып өкмөткө беришти. Отмена. Бул деген биздин президенттин бул деген пересмотр керек. Муну биз жакшылап баарыбыз карап чыгыш керекпиз. Ушу туура эмес нерселерди оңдоп. Алар менен министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов жана экономика министри Данияр Амангелдиев жолугуп, салык кодексинин жаңы редакциясы тууралуу түшүндүрүштү. Алар киргизилип жаткан ыкма көмүскө экономиканы ачыкка алып чыгып, коррупцияга бөгөт коет деп жатышат. Мен жаңы айтып кеттим, дүң соода эмелери менен алардын жана эмелерин карап чыгабыз. Башка эмелер, тарифтерин. Анткени бияктан киреше көтөрүп, бирөөлөр айтып атат, мынакей булардын өзүнүн став эмесин, планкасын коюп алышты, ошону аткара албайлы, анан кийин жаңы салыктарды киргизип атат депчи. Ал түйүнөн туура эмес да. Бизге кирешесин көтөргөн эмесинен дагы биринчиден ошол соода жүгүртүүнүн ачык айкындыкка чыгаруу. Эң биринчи максат ошол. Бирок сиздин айтканыңыз да туура болуп атат. Ошол эмелердин пайыздарын кайра карап чыгабыз биз эметип. Митингдин соңунда активисттер талаптарды аткарууга өкмөткө 29 декабрга чейин убакыт беришти. Эгер маселе оң жагына чечилбесе, анда ишкерлер мөөнөтсүз акция баштаарын айтышууда. Айтсак, буга чейин да кассалык аппаратты киргизүүгө каршы Дордой Моторс, Татам базарларынын соодагерлери акцияга чыгышкан болчу. Жодар Бузумов, Данияр Чарбеков, Нурньюс, Бишкек. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Дугоев кызматтан кеткени тууралуу маалымат тарады. Бул тууралуу Азаттыкка Өздүк булактар кабарлады. Маалыматка ылайык, Дастан Дугоев кызматтан кетүү тууралуу өзү арыз жазган. Ал эми Азаттык Дугоев менен байланышкан учурда бул маалыматты төгүндөөдөн да, растоодон дагы баштаткан. Бул боюнча президенттик администрация комментарий берген эмес. Дастан Дугоев буга чейин мамлекеттик каттуу кызматынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы болгон, быйыл майда санариптик өнүктүрүү министри болуп дайындалган эле. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек жылуулук электр борборундагы суу түтүүгө жарылган насостук станцияда көчмө жыйын өткөрдү. Аткаруу бийлигинин маалымат кызматы билдиргендей, жылуулук электр борборундагы авариялык абал жөнгө салынды. Акылбек Жапаров мындай окуяларга жол бербөө максатында өзгөчө түнкүсүн күзөттөгү кызматкерлердин санын көбөйтүүнү билдирди. Ал ошондой эле жептеги жабдууларды жаңыртуу керектигин белгилеп, кийинки жылдын апрелине чейин жаңыланчу жабдуулардын тизмесин даярдоону тапшырган. Бул жолу компаниянын кызматкерлеринин аракети менен кырдаалды тез арада турукташтырууга мүмкүн болду. Жабдуулар эскирген, аны жаңыртууга убакыт келди деген Акылбек Жапаров жана 2022 жылдын апрель айына карата жаңылатууга муктаж жабдуулардын тизмегин даярдоону тапшырды. Бишкек жылуулук электр борбору баш калааны жылуулук жана электр энергиясы менен камсыздаган стратегиялык объект. 2018 жылдын январь айында жылуулук электр борборунда авария болуп, Бишкек шаарында бир нече күн жылуулук энергиясы жок болгон.
Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстандагы бир мандаттуу 33 шайлоо округу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын бекитти. Бул тууралуу шайлоо комиссиясынын жыйынында белгилүү болду. Баарына каршы деп көп добуш берилген. 1-май жана Свердлов округдарындагы добуш берүүнүн жыйынтыгын Борбордук шайлоо комиссиясы жараксыз деп тапты. Бул округдарда 2022 жылдын 27 февралында кайра шайлоо өтөт. Ошондой эле Чүй Токмок округундагы добуш берүүнүн жыйынтыгы бекитиле элек. Бул округдан алдыга чыккан Медербек Сакараевдин Казакстандын жараны экени аныкталгандан кийин шайлоо комиссиясы анын талапкерлигин четке каккан. Буга макул болбогон Сакараев сотко кайрылган. Учурда анын арызы жогорку соттун кароосунда турат. Президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын бейформал саммитине катышуу үчүн 28 январда Санкт-Петербургга барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык жолугушууга Армения, Азербайджан, Белоруссия, Россия, Тажикстан, Туркменстан, Өзбекстан жана Казакстандын президенттери катышат. Ошондой эле саммитке мейман катары Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев катышары күтүлүүдө. Бейформал саммит орус президенти Владимир Путиндин демилгеси менен өткөнүп жатат. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги Советтер Союзу таркагандан кийин эгемендүү мамлекеттердин келишимдеринин негизинде түзүлгөн бирикме. Кезекел аралык кабарлады. Ливиянын батышында жер ортолук деңизи аркылуу Европага жетүүнү көздөгөн 27 мигранттын сөөгү табылган. 3 мигрант аман эсен куткарылгандыгы айтылат. Орусиянын президенти Владимир Путин эгер батыш Москванын коопсуздукка байланыштуу кепилдик берүү талабын аткарбаса, аскердик эксперттердин аркы сунуштарын караштырып көрө турганын айтты. Ошол эле кезде орус президенти кырдаалды дипломатиялык жол менен чечүүгө үмүт арта турганын кошумчалаган. Кызыл жарым ай уюму Ливиянын батышында жер ортолук деңиз аркылуу Европага жетүүнү көздөгөн 27 мигранттын сөөгү табылганын билдирди. Уюмдун жергиликтүү кеңсеси 26 декабрда тараткан маалыматына ылайык толкун жеке чыгарып койгон сөөктөр ишеминин кечинде Хомс шаарынын тушундагы 2 башка тилкеден табылган 3 мигрант аман эсен куткарылган деп айтылат. Уюм жарыялаган сүрөттөрдөн мигранттардын сөөктөрү деңиз жээгинде тизилип турганын, атайын кызматкерлер аларды баштыкка салып жатканын көрүүгө болот. Алар Ливиянын жээгинде жакында чөгүп кеткен кеменин жүргүнчүлөрү болгону кабарланууда. Узак жылдардан бери куралдуу жаңжал уланып жаткан Ливия Европада жакшы жашоо издеген мигранттардын негизги чордону катары саналып келет. Адатта мигранттарды ташуу менен шугулдангандар мыкты жабдылбаган кайыктарды, көп учурда үйлөнмө кайыктарды колдонушат. Бразилиянын түндүк чыгышындагы Бахия штатынын 37 муниципалитетинде каттуу жаган жамгырдан улам өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Дээрлик 60 калктуу конуштуу суу каптаган. Ар кандай маалымат боюнча 11 миңден 20 миңге чейин адам эвакуацияланып, 5 миңдей жергиликтүү тургун үй жайсыз калган. Бийликтер каза болгондордун саны көбөйүшү мүмкүн экенин эскертип, алгачкы каза болгондор тууралуу билдирүүдө. Орусиянын президенти Владимир Путин эгер батыш Москванын коопсуздукка байланыштуу кепилдик берүү талабын аткарбаса, аскердик эксперттердин аркыл сунуштарын караштырып көрө турганын айтты. Путин журналисттин "Сиз эгер алар бизди укпаса, аскердик техникалык жооп кайтарыла тургандыгын кыйттыңыз. Ал кандай болушу мүмкүн" деген суроосуна жооп берген. Ал ар кандай болушу мүмкүн. Ал биздин аскердик эксперттердин мага жөнөткөн сунуштарына жараша болот деп айткан Путин. Ошол эле кезде орус президенти кырдаалды дипломатиялык жол менен чечүүгө үмүт арта турганын кошумчалаган. Буга чейин Орусия АКШга жана НАТОго коопсуздук кепилдигинин өз вариантын сунуш кылган. Ал келишимдин долбоорунда Түндүк Атлантикалык аскердик альянс өз курамына Украина жана башка мамлекеттерди кошпой, Украина, Кавказ жана Борбор Азияда аскердик аракеттерге барбай, чек-арага жакын аймактарда машыгууларды өткөрбөшү керек деп жазылган. АКШдагы жана НАТОго кирген башка өлкөлөрдөгү айрым расмий жетекчилер Орусиянын айрым талаптарын аткарууга мүмкүн эместигин, алар батыштын баалуулуктарына каршы келерин айтышкан. Суданда аскерий төңкөрүштөн 2 ай өткөндөн кийин миңдеген демонстранттар жарандык башкарууга өтүүнү талап кылып, аскерлерден казармаларга кайтып келүүнү талап кылышты. Коопсуздук күчтөрүнүн интенсивдүү жайгаштырылышына карабастан, чогулган эл Хартумдун көчөлөрүн аралап өтүштү. Кийин алар демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонушту. Наразылык акцияларын утурлай, коопсуздук күчтөрү башкала Хартумду шаар четине байланыштырган көпүрөлөрдү жаап, телефондорду өчүрүп, интернетке чектөө киргизишти. Көз карандысыз дарыгерлер комитетинин маалыматы боюнча бир нече аптага созулган демонстрацияларда кеминде 48 адам каза болгон.
Канадада катуу суук болуп эң төмөнкү температура -50 градус Цельсий болду. Дем алыш күндөрү өлкөнүн батышында дал ушундай төмөнкү температура катталды. Метеорологдор үшүк бир нече күнгө созулат деп айтып, элге эскертүүдө. Жергиликтүү тургундарга гипотермия коркунучу бар деп айтылууда. Ош шаарынын мэринин алтын балаты 2022 аттуу жаңы жылдык балатысы болуп өттү. Ага шаардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары, мүмкүнчүлүгү чектелген, ата-энесиз балдар, жакшы окуган окуучулар болуп жалпы 500 бала катышты. Бул жылдагы мэрдин балатысы өзгөчөлүктөр менен коштолду. Иш-чара Ош улуттук драма театрында өтүп, имараттын коридоруна жомок каармандардын 3D форматындагы сүрөттөрү коюлган. Байрамдык концертте балдар сүйгөн жомоктордун сахналаштырылган көрүнүштөр көрсөтүлүп, атайын даярдалган ыр бийлер менен коштолду. Мэр болсо Алмаз Мамбетов балдарды жаңы жыл менен куттуктады. Шаар башчысы балдардын окууларына ийгилик каалап, ата-энесин сыйлаган, мекенин сүйгөн инсан болууга деген тилегин айтты. Иш-чаранын алкагында балдарга жаңы жылдык белектер берилди. Саламатсыздарбы, урматтуу кичинекей достор. Силерди бүгүн кирип келе жаткан 2022 жылга менен чын жүрөгүмдөн, өзүмдүн атыман, биздин мэриянын атынан баарыңыздарды куттуктаймын. Жакшы окугула, ата-энеңерди жакшы көргүлө. Ата-энеңер силерди мына өстүрүп атат. Силерди ушундай окутуп атат. Анан кийин силер чоң болгондо, чоңоюп өскөндө ата-энеңерди карашыңар керек. Ошондой эле Жалал Абад шаарындагы Барпы атындагы театрында Жалал Абад шаарынын мэринин жаңы жылдык балаты майрамы өттү. Ага шаар башчысы Эрнестбек Ормоков жана Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы Нуртелек Урузбаев катышты. Мэрдин балаты майрамында мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон, камкорчулардан ажыраган жана окууда ийгилик жараткан 500дөй балага белектер тапшырылды. Белгилей кетсек, мэрдин жаңы жылдык балаты майрамына жергиликтүү бюджеттен 465 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Бүгін Жалал Абад шаарында аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына, ошондой эле томолой жетим балдардын баардыгын чакырып келип, өзүбүздүн белек бечигектерибизди берип, аны менен биргеликте концерттик программаларды уюштуруп, жомок дүйнөсүндөгү каармандардын ролун аткарып, маданият тармагындагы кызматкерлер ушундай жакшы маанайда тартуулап жатабыз. Эми өзгөчөлүгү биз белектерди жакшысын ар бирине жеткиликтүү кылып берип атабыз да. Эми жаңы жыл ошол балдарыбызга ден соолук берсин, өмүр берсин. Анан окууларында ийгилик тилеп кетем. Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дарек экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.